Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күн. Жеңиш майрамыңыздар менен. Бүгүн 9 май 23 жыл. Мончоктой болгон 25 жылдык бактын ичиндебиз. Гилас бак. Шурудай болуп турат, көрдүңүздөрбү? Жалбырагынан мөмөсү көп десек туура болчу да экен да. Ушунчалык баягы жүзүм болуп калган гилас. Ушунчалык. Жакындатып көрсөтөйүн силерге. Мына көрдүңүздөрбү? Кандай гана шурудай болгон гиластар. Бул воловой экинчи деген гилас. Мынакей. Чындыгында жалбырагынан мөмөсү көп. Чындыгында көп. Тага канча жол дарыладыңыз буну? Жоондугун көрүңүздөр мынакей. Өтө жоон. Bir жылы ушул 400 килограмм бергенби? Канча килограмм бердиле? 500 килограмм. 500 килограмм берген. Тугандар, онука бир түп гилас 500 сомдон. 500 да бердим го. 500 килограмм берген. Жанындагы воловой 3-чү гилас. Воловой 3-чү дагы жакшы, жанагындай жүзүм эмес, бирок жетиштүү көлөмдө бар. Мынакей. Воловой экинчи ушунчалык көп салгандыктан жалбырагын дагы жакшы чыгара албай калган. Ушунчалык өтө көп да. Жылдага салыштырмалуу быйыл өтө көп. Балким быйыл дагы ушул 500 килограммды берет болуш керек. Кудайым буйруса. Бул воловой 3-чү гилас. Көп жерде азыр угууга болот. Суу куруп кетти. Сейрек болуп калды, ары учпады, чаңдашпай калды деген көп эле адамдан уксаңар болот. Мынакей, воловой 3-чү гиластын салганын көрсөтүп атам. Жыйырма жылдык бак. 25 жылдык бак. Баштан аяк өтө мыкты салган. Жарыраак кылып көрсөтөйүн мынакей. Өтө мыкты салган. Демек, ар бир бакта воловой экинчи, бахар, желтая драгана жана башка чаңдаштыруучу гиластар болуш керек. Эгерде чаңдаштыруучусу жок болсо, демек көп гиластар сейрек түйүп калышат.